Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Илим жана турмуш автордук теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Биз сиздер менен ушу теле берүүбүздөрдө дайыма айтабыз, азыр ушундай дүркүрөгөн эң чоң информациялык коомдо жашап атабыз деп. Бирок алардын ичинде дагы классикалыктын өзгө болгон, айрыкча ошол дүйнөлүк элдердин этностордун өздөрүнүн тарыхы, басып өткөн жолу, бүткүл дүйнөлүк аламдаштыруу процессинде издеп жаткан ордуларын идентификациялоо үчүн ар бир эл, ар бир этнос өзүнүн тарыхын дагы абдан активдүү изилдеп атат. Биздин кыргыз эли дагы ушул эле контекстте өздөрүнүн тарыхын изилдөө өзүнчө бир ренессансы болуп жатат деп айтсак болот. Биз өткөндө мисалы үчүн профессор Бекбалаевдин ошол кыргыздардын, гундардын жалпы эле түр дүйнөсү жөнүндөгү берүүнү сиздерге сунуш кылган болчубуз. Бул берүүбүз абдан чоң ушундай кызыгууларды туудуруп, көптөгөн пикирлер, каалоолор биздин редакцияга келип түшүп жатат. Бул биз ойлойбуз абдан жакшы көрүнүш. Ушул теманы дагы улантуу максатында биз Кыргызстандагы белгилүү окумуштуулардын бири, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, белгилүү окумуштуу профессор Асанканов Абдуллабек Асанканович менен ушул этнология боюнча, этнография боюнча Кыргызстандын илимпоздорунун жетишкендиктерин жалпы дүйнөлүк этнография жана этнология илиминин контекстинде bir mayak kurgan bolçubuz. Sizlerin nazarınızlarda uşul mayakı kurmakçыбыз. Негизи этнография деген илим эмне? Бул этнография эки сөздөн турат. Этнос бул эл, графейин жазам, изилдейм. Элдерди изилдейм деген эле сөз. Анан бул илим элдердин, дүйнө жүзүндөгү элдердин келип чыгышын, алардын үрүп адатын, маданиятын, тилин, улуттук аң сезимин, азыркыча айтканда этникалык аң сезимин өнүгүшүн изилдөөчү илим болуп саналат. Анан бул этнография илими кийинчерээк өнүктү. Өзгөчө 18-19 кылымда, ал эми бизде профессионалдуу түрдө илимий багыт катары бул 20 кылымдын Совет бийлиги орногондон кийин гана башталды да. Анан бул этнография илими негизинен да биз мындай жаштарга жогорку окуу жайларына окуганда мындай классификация алабыз да элдерди. Алардын сүйлөгөн тилдери боюнча, расасы боюнча, жашаган жери боюнча, андан кийин жүргүзгөн чарбасы боюнча, андан кийин аерде бу тарыхый этнографиялык область деп коет, баягы чогуу жашагандыгы боюнча да. Мына ушундай боюнча бөлүштүрөбүз да элдерди. Анан ушундай эң жөнөкөй мындай азбукасын, фундаментин студенттерге тапшыра беребиз. Анан акырындык менен анан кийин уже 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чи курстарда анан тереңдеп кирип кетебиз. Багыттуу түрдө даярдайбыз да. Анан өзгөчө бул ушул бул улуттук университетинде, анан Ош мамлекеттик университетинде, анан Арабаев университетинде 3 университетте бизде ушу кафедра бар да. Кафедра археология жана этнология кафедралары бар да. Анан кийинки убакытта кээде кошулуп калат, кээде бар болуп калат, бирок баягы эч өзгөрбөй келе жаткан бул улуттук университетинде кафедра археология этнология деп коет. Мына ушул жерде биз берип келе жатабыз. Анан кыргыз этнологиясы эми кийинки учурда да бир нерсени айтып коеюн. Этнография деп мурун айтчубуз. Анан кийинки мезгилде мындай глобализация мезгили, андан кийин баягы өтө эле мындай турмуш тиричиликке кирип кетип, анан азыркы мезгилди көп изилдебей калгандыктан кийинки учурда этнографиянын ордуна этнология деген тарап кетти да. Анан мисалы мен өзүм институт этнографияда окугам да, именно Микулка Маклайда. Ал биз окуганда Москвада. Ал мезгилде этнография деп аталчу. Азыр аерде ошол институт этнология деп аталып калды, жана антропология деп аталат. Анан Микулка Маклай калды. Бирок орус тилинде этнология,
ал эми чет англис тилинде болсо антропология деп аталат. Маданий антропология, социалдык антропология. Чында маңызы бир эле. Эми быйыл Россияда болсо мындай болду да. Тарыхтан өзүнчө бөлүп чыгып, атайын этнологиянын өзүнчө бир багыт катары берип калды да. Ошо анткени Россия чоң өлкө. Ошондуктан быйыл ушундай бир чоң жаңылык болду Россияда. Ал эми бизде тарыхтын контекстинде эле окуп келе жатабыз да. Россияда эч жакта эле тиги антропология катары бөлүнүп калган. Бизде азыр этнография баягы эл азбыз, чоң өлкө эмеспиз. Ошондуктан биз этнология катары гана тарыхтын ичинде гана окуп келе жатабыз. Ушул глобалдаштыруу мезгилинде этнология дүйнөлүк масштабтын ичинде ошонун контекстинде биздин кыргыз этнологиясы кандай чөнүгүп атат? Кыргыз этнологиясы бизде 20-чы жылдардан баштап өнүктү да, профессионалдуу түрдө. Мисалы, Саул Матвеевич Абрамзон 21-жылы Кыргызстанга студент кезинде келген. Анан студент кезинде келип, анан ушул Кыргызстанды жактырып, кыргыз элин жактырып калып, анан 25-жылы окууну бүткөндөн кийин, анан бүткүл өмүрүн, же 77-жылга чейин өмүрүнүн акыры бүткөнгө чейин бүткүл өмүрүн кыргыздарга арнады да. Башка элдерди изилдеген жок. Башка баягы кыргыздар менен байланыштуу түштүк Сибир элдерин, бу биздин Борбордук Азия элдерин изилдеди, бирок бүткүл өмүрүн жалаң кыргыздарга арнады да. Бул дагы жөн жерден болбосо керек. Ооба, жөн жерден болгон жок. Бул киши аябагандай кыргыз үчүн чоң иш жазады. Анан мына ошол кишинин аты менен биз байланыштырабыз кыргыз этнологиясынын өнүгүшү. Анан 43-жылы бизде Кирфан ачылды да. Андан кийин 44-жылы эң биринчи жолу ошол Кирфандын составында этнология илими боюнча эң биринчи экспедиция башталды. Ушул киши өзү доклад жазап Кирфанда. Анан ушундай экспедицияларды жазайлы, этнологияны изилдейли, кыргыздардын ушу келип чыгышын, маданиятын, тилин, чарбасын, аң сезимин, кандай уруулар жашайт, кандай чарбада жашап келишкен, ушу келип чыгышында кандай уруулардын составы болгон. То есть ушундай глобальный чоң программаны түзүп, анан өзү башында туруп, анан изилделип башталганда эң алгачкы кафедра бизде 45-жылы ачылган. Тарых университетине чейин, ага чейин эч убакта этнография илими окулган эмес. Тарых факультетин биринчи жолу окула баштаганда, ошондо биз айтсак болот, 45-жылдан баштап профессионалдуу түрдө жогорку окуу жайында этнография, этнология илими бериле баштаган. Анан мынакей Абрамзон Саул Матвеевичтин эң белгилүү китеби да «Киргизы и их этногенетические историко-культурные связи». Өмүрүндө ушул 71-жылы чыккан бул китеби мен ойлор элем, бул тарыхчылардын баары макул болот. Бул китеп так экскирбеген китеп. Бул ушул китепте кыргыздардын келип чыгышынан баштап азыркы мезгилдеги 71-жылга чейин изилдеген руханий маданияттын баарын тең изилдеп, анан жазып кеткен дагы, анан эң негизгиси азыркы биз үчүн эң негизгиси эмне дебейсизби? Ушул китепте келечекте өз баарын изилдеп бүтө алган эмес да. Келечекте этнографтар кайсы багытта иштеш керек? Кайсы маселелер бизде изилденбей жатат? Кайсындай издесек биз өзүбүздүн баягы түбүбүздү, тамырыбызды табабыз? Эмне изилденбей жатты деген маселелерди коюп кеткен да. Себеби мынакей кыргызы их этногенетический баягы келип чыгышындагы кайсы элдер менен болгон байланыш бар. Кайсы элдер менен көбүрөөк биздин тиги кандаш, жатындаш жагыбыз бар. Андан кийин историк кайсы жагынан, маданий жагынан кайсы элдер менен бизде көбүрөөк байланыш болгон деп айтып кеткен да. Мына ушул китеп анан кийин баягы тиги кайра курулуусу мезгилинде кыргызча чыкты. Андан кийин да бир жолу кыргызча чыкты. Элге азыр терең тарады да. 50-жылдардан баштап баягы 45-жылдардан окуган этнографтар, кыргыз этнографтары пайда болду. Бирок кыргыз этнографтары Абрамзондон айырмаланып мындай изилдей башташты да. Эгер Абрамзон бүт турмуштун бардыгын камтыган, келип чыгышынан баштап чарбасы, алардын жашаган жери, үрп адаты, кийими, ичкен тамагы, жүргүзгөн чарбасы, койчу эчтекесин калтырмаган эмес да. Анан
үй бүлөсү, ошо үй бүлөсүн жазгандыгы үчүн бул кишини кийин биздин бир нече мүчө корреспонденттер аябагандай сындаган. Слово Кыргызстанда. Өзүңүз билесиз, ал Совет мезгилинде 71-жылы сындагандай, ал өзүнчө бир демек бул кишини тиги баягы түрлө көмүп кой деген болчу. Анан бирок тагдыр деген ушундай экен, тарых деген ушундай экен, алардын сыны эч кандай өткөн жок. Анан кийин кайра бул киши кайра ордун сакталып калды. Анан кийинки эң алгачкы этнографтар Какен Мамбеталиева деген эжебиз болгон, Айтбаев деген агайыбыз болгон, өтүп кеткен Сабырат Токуровичтер, Ажыке Жумагулов деген болгон. Мына ушулар баягы эми мезгил ушундай болуп калды да. Мисалы 20-жылдарда бир эле киши бүт этнографиянын бардык жагын камтай ала турган болсо, ал эми 50-жылдардан баштап бир окумушту бардыгын тең камтыганга мүмкүн эмес болгон. Тереңдей баштады да. Мурунку окумуштуулар ар бир элди изилдегенде элдин баягы изилдөөнүн проблемаларын каймаган эле калпып, кенен изилдечи да. Анан уже 50-жылдардан баштап биз терең изилдей баштадык ар бир проблема боюнча. Мына ушул Какен Мамбеталиева, Ажыке Жумагулов, тиги Айтбаевтардан баштап, Сабырат Токуровичтан баштап биз уже проблемага кирдик да. Мындай бирөө мисалы Ажыке Жумагулов жалаң үй бүлөнү изилдеген. Ал эми Мукаш Айтбаев болсо, бул 19-жылдардын кыргыздардын социалдык экономикалык абалы. Кандай чарбада болгон, кандай экономикалык өнүгүүдө болгон, өзүбүздүн өзү деңгээлибиз чарбалык менен тикке байланыштуу да. Кандайча деңгээлде болгон, ушул жөнүндө айтканда, ал эми Какен Мамбеталиева болсо эң алгачкы кыргыз этнограф аялы, кандидат наук, өзү Москвадан, Ленинградтан окуган, ошол жактан аспирантураны бүткөргөн Потаповдун окуучусу. Ал киши болсо жалаң ошол мезгилде мындай бир мода болгондо 50-жылдарда жумушчулар пайда боло баштаган. Жумушчулар бул өзгөчө Борбордук Азияда, анан Кавказ, Түштүк Сибирде улуттарында жумушчу жок болчу да. Анан Совет мезгилинде жумушчулар пайда болгондуктан эми жумушчулардагы улуттук өзгөчөлүк кандай болгон? Мына ошо жумушчулар изилдешкен. Анан ошентип отуруп, анан кийин уже 60-70-жылдарда Баялиева деген эже пайда болду. Бул жалаң баягы ислам религиясына чейинки алгачкы диндерди изилдеген, культтарды изилдеген аябайкы Абрамзондун окуучусу болчу. Ушул Абрамзон Салматович ушул Токон Баялиеваны окуучулардын ичинен ушуну чыгарып кетти. Ал киши ушундай бир жакшы эмгек жазды. Анан андан кийин биз 80-жылдарда биз эмеге келдик да, тиги аренага келдик да. Абдан жакшы экен. Абдулла Асанканович, мынакей мен азыр угуп отуруп сизди. Мен өзүм көп жаңылыктарды угуп атам, себеби бул этнология илими мен абдан жаш дөөрө жүргөн элем, бирок ошо дүйнөлүк илимдердин баягы темпинен калбай эле 20-жылдары ошол атактуу Абрамзондун учурунан бери, анан тем более тереңдеп, мынакей канча кишилердин фамилияларын айттыңыз, аттарын айттыңыз, биздин телекөрүүчүлөргө да бул абдан кызыктуу болот. Эми бүгүнкү күндө кандай болот экен, Абдулла Асанканович? Мынакей сиз өзүңүз мына азыр белди окумуштуу болгонго чейин да көп түйчүлөрдү башыңыздан өткөрдүңүз. Эми кыргыз каерде азыр? Өзүнүн үрп адаты, өзүнүн эмесин изилдөө боюнча башка мынакей биздин кошуна казак, өзбек, түркмөн жана башка туугандарыбыздын арасында өзүбүздүн самоидентификациябыз боюнча бир чоң өзүбүздү өзүбүз даңазалай турган бир илимий жетишкендиктерге жете алдыкпы? Камил Осмонович, сиз ушу этнологиянын эң татаал суроосун берип атасыз да. Орусча самоидентификация, этническая самоидентификация деп жүрөбүз, а мен кыргызча ушу этникалык өзүн таануу деп которуп жүрөм да, өзүн өзүн таануу деп которуп жүрөм. Анан ушул суроо бул эң татаал суроо да, этнологиядагы. Анан булардын бардыгын тең жанагы мен бирөөнү айтпай кетем, Антипина Бруковский деген жакшы мыкты окумуштуулар болгон, ошолор дагы жолун жолдоп, анан биз аны улантып келе жатабыз. Анан идентификация. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, бул этнос дегенчи классикалык аныктамасы мындай да, Сталин берип кеткен. Бул эл деген эмне? Элдин өзүнүн территориясы болуш керек, тили болуш керек, социалдык экономика өнүгүшү, өзгөчөлөнүш керек, анан салт санасы, маданияты болуш керек деп баягы классикалык 4 мүнөздөмөнү берип кеткен да. Эми карап көрүңүз. Бирок кыргыздар
азыр Америкада жашап атат, Кытайда жашап атат. Каякта гана жашаган жок. А бирок өзүнүн улуттук аң сезими жоготкон жок. Туурабы? То есть бул абдан чоң маселе. Мисалы көп жерде мисалы орустар, еврейлер, өзбектер, казактар биздин территорияда жашап атат. Өзлөрүнүн территориясы жок, биздин арабызда эле жашап жүрөт. Бирок алар өзлөрүнүн улуттук аң сезимин жоготкон жок. Улут бойдон сакталып калып атат. Демек баягы сталиндик аныктама азыр жарабайт. Анын жасаган иши, айткан сөзү, ырдаган ыры, айткан жомогу, окуган китеби, көргөн киносу менен биз момундай комплекс изилдөөнүн негизинде, анын ичинде социологиялык изилдөөлөр негизинде гана анын ички мээсине кирип, анан этникалык аң сезимди биле алабыз. Ушул боюнча мен бир аракет кылып көрдүм да. Биз өзүбүздү азыр эркин оондун мүчөсү катары мамлекет болуп, эл болуп, тең болгонго сыймыктанып, ушул өзүбүздүн улуттук аң сезимибизди көбөйтүп, бекитип кенге аракет кылып жатабыз. Ошон үчүн мен ушул кыргыз Россонациональный деп ушул эмени жазгам да, китептичи. Эми бул эми көп болсо 85-жылдан 97-жылга чейин гана камтыйт. Андан кийин көп эме болду, кандай окуялар болду. Туурабы? Андан беркини да жазса болот. Азыр биз уже башка маселелерди коюп атабыз. Тереңирээк маселелерди коюп атабыз. Кыргыздардын өздөрүнүн изилдөө ресурсун бир эле Кыргызстандын өзүнүн аймагынан издебей, мен кабарым бар, сиздер Кытай кыргыздарын издеп жүрөсүздөр, Монголияга чейин барып жүрөсүздөр. Бул жагы Улуу Памир жана башка Өзбекстанда кыргыздар бар. Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Биз кандай тарыхты басып өттүк, кандай өзгөчөлүктөр бар. Ошол башка өлкөдө жашаган кыргыздардын өзгөчөлүгүндө, жашаган турмушунда биздин басып өткөн турмушубузду көрө алабызбы? Деги эле алардын турмушу кандай болуп атат? Тилинде, улуттук аң сезиминде кандай болуп атат деген суроо мени ар дайым эметип келген да. Ошондуктан бизде азыр чоң этнография, кыргыз этнографиясынын эң актуалдуу маселелеринин бири бул чет элдик кыргыздарды изилдөө маселеси турат. Мына Кытайда 200 миңге жакын кыргыз бар. Тажикстанда 50 миңден ашык кыргыз бар. Өзбекстанда биз айтып жүрөбүз, ар кандай цифраны айтып жүрөбүз. Бирөөбүз 500 миң, бирөөбүз миллион деп айтып жүрөбүз. Бу жерде изилдеш керек. Андан кийин Афганистанда кыргыздарга быйыл баралды, бара албай калдык. Андан кийин тиги Ван кыргыздарын изилдей элекпиз. Андан кийин бу биз Казакта кыргыздары, Казакстанда кыргыздарды биз бу жакында эле барган деп жүрсөк, Абылай ханга чейин эле барган кыргыздарды мына мен быйыл казак окумуштусу менен чогулдум. Ошондо эле барган экен. Мына быйыл кыргыздардын казалдары деп тиги Казакстанда кыргыздардын казалдары деп китебин чыктап кетти. То есть бул чоң маселе. Алтай Хакасия алар айтып, Фуй кыргыздары мисалы түз эле Енисейден барган. Аны ошон үчүн мындай бир 2005-жылдан 2009-жылга чейин бир Кытайга барып, Кытай кыргыздарын изилдеп келдим. Ошон мына кыргызы Синзян, Кыныр деп бир ошол 5 жыл катар менен барып, андан кийин бай экспедиция анан ушу менен изилдеп келдик. Анан бирок бул мындай да сөздүн ачыгы жакшы. Биз Кытай кыргыздары десек эле баягы 16-жылгыдагы кыргыздарды эсептедик. Көч бараң. Бул туура эмес түшүнүк. Стереотип болуп калганда бул туура эмес. Бу мисалы Памирдеги, Кызыл Судагы, Ак Судагы, Текестеги жашаган кыргыздар 16-жылга чейин эле жашаган. 14-чү, 15-чи, 16-чы, 17-чи, 18-чи жылында эле жашаган бу жерде. Мына ошолор жөнүндө изилдеп келдик. Анан бирок бул жерде мен ошол 9 ареалга бөлдүм. Мисалы Текестик кыргыздар, Тарбагатайлык кыргыздар, Аксулук кыргыздар, андан кийин тиги Хатендик кыргыздар деп Тибетке жакын кыргыздар, андан кийин тиги Кашкарлык кыргыздар, Аксулук кыргыздар деп ар башка процесс жүрүп атат. Мисалы Тарбагатайлык кыргыздар кыргызча сүйлөбөйт, казакча сүйлөйт. Дини ламаисттер. Ал эми улуттук аң сезими кыргыз. Эмне үчүн дебейсизби? Кызыгы тегерегинде 1,5 миллиард кытайлыктар жашайт. Тегерегинде 1,5 миллион казактар жашайт. Казактар биздин кыргыздарды кафир дешет. Кафир кыргыздар дешет. Анткени мусулман эмес да. Кыргыздар кытайларга кошулуп кетели десек тил башка. Анан ушул көрдүңүзбү? Ушундай бир табигый изоляциянын незинде өзүнүн улуттук аң сезимин сактап калган. Таануу процесси абдан күчтүү.
Абдан күчтүү да, эч. Ошол эле мезгилде Тибеттин түндүгүндө Хатенде кыргыздар жашайт. Жашаганына, мисалы айтып кетелик, ошол жерге барганына 1742-жылы барса 3 кылым болду. 3 кылымдын ичинде алар ылдамдык менен ассимиляция болуп бара жатат. Ассимиляция. А терде сакталып турат. Эки башка жер. То есть эмне үчүн уйгурлар мусулмандар да, а Хатенде кыргыздар да мусулмандар. Ошон үчүн мусулманчылыктын негизинде карагылчы, диндин негизи. Дин аябай чоң да. Дин деген аябай чоң ролду ойнойт. Муну менен ассимиляция болуп бара жатат дагы, булар болсо сактап калды өзүлөрүн. Көрдүңүзбү кандай? Ал эми кызыл сулуу кыргыздар болсо, бай өзүнчө жашагандыктан буларда этникалык аң сезим күчтүү. Компактный жашайт. Жусуп Бамай мисалы Акчиде. Же болбосо мисалы Актерек, Көктерек, тиги текестик кыргыздарда. 75% кыргыздар автономный айыл. Кыргызча 10 жылдык кыргыз орто мектеп бар. Кенен сактаган. Бүт барын сону сактаган. Ошол эле жерде Шаттык деген автономный айыл бар. 50% казак кыргыздар, калганы казактар. Казак тилинде сүйлөшөт, бүт бара казакча. Аралашып калган. Кыргызча, казакча баягы аралашып кете берет да. То есть анан бул самоидентификация чоң проблема да. Анан каалайбызбы, кыргыздардын келип чыгышы ушул күндө дагы чоң маселе. Каяктан келип чыкты? Кандай компоненттер кошулган? Жалпы жонунан белгилүү. Ооба. Чыгыштан келгенбиз. Бир компонент, экинчи компонент берден болгон. Ушу эки элдин ортосу кошулуп отуруп, анан бул жерде кыргыз эл болуп калыптанган деп айтып атпайбызбы? Эми бирок ошонун баягы кээ бир компоненттер бар да, ушул мезгилге чейин такташ керек. Ошондуктан мисалы ошол Кытай булактарынын, араб элдеринин булактарынын негизинде жана башка булактардын негизинде биздин окумуштуулар дагы терең изилдеп атышат. Мисалы мына мамлекеттүүлүктүн пайда болушу ошо 1170-жылдыгын айтып атабыз. Ошону кыргыздар түзгөн. Андан кийин алар аяктан кандайча келген? Алтай аркылуу өткөнбү, же болбосо Түзлө Енисейден келгенби? Анан каерде отурукташкан. Мына ушулар чоң маселе да. Мына ушул жөнүндө мисалы айталык биздин азыркы окумуштуулар баягы тил боюнча иштеп жүргөн Анвар Макеев профессор бар. Кыргыздын Алтай, Натяншан деген этникалык кыргыздарды жазып чыкты. Бул дагы өзүнчө бир чоң жаңы чыкты. 2010-жылы чыкты. Бул дагы Анварбек Макеевдин эмгеги. Бул дагы бир то есть кыргыздардын келип чыгыш жөнүндөгү бир акыркы сөздөрдүн бири болуп калды да. Мындан башка дагы мисалы Тынчтыкбек Чоротегин жазып жүрөт. Аны китеби бүгүн алып келе алган жокмун. Ал дагы өзүнүн идеясы бар. Мына ушундай окумуштуулар проблема жатат да. То есть самоидентификация улуттук аң сезим өнүккөн сайынчы артка кайрылуу абдан күчтүү болот экен. Биз ким элек? Кандай жолду басып өттүк дегенчи. Каякты көздөй баратабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз өзүбүздүн телеберүүбүздүн кезектеги санын аяктадык. Сиздерден кызыктуу пикирлерди жана сунуштарды күтөбүз. Эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.